Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагына куш келипсиңер. Бүгүнкү сабакта туурандуу сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү боюнча маалымат алабыз. Алгач, бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алсак. Бүгүнкү сабакта туурандуу сөздөрдүн башка сөз түркүмүнөн өзгөчөлүгүн ажыратасыңар, кепте колдонуу белгилерин аныктай аласыңар, тема боюнча көнүгүүнүн түрлөрүн аткарасыңар жана кыргыз тилинде туура так сүйлөп үйрөнүүгө багыт аласыңар. Балдар, бүгүнкү сабактын темасы, анын максаты белгилүү болду. Анда баарыбыз ыңгайлуу отуруп, китеп дептерлерди алып, сабакка көңүл бурабыз. Мурунку сабакта туурандуу сөздөр боюнча түшүнүк алгансыңар. Ошол түшүнүктөрүңөрдү, маалыматыңарды бир катар эсиңерге түшүрүп алалы. Кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Сөз түркүмдөрү 3 топко бөлүнөт. Алар маани берүүчү сөз түркүмдөрү, өзгөчө сөз түркүмдөрү жана кызматчы сөз түркүмдөрү. Биз өтүп жаткан туурандуу сөздөр булар маани берүүчү сөз түркүмдөргө дагы кирбейт, кызматчы сөз түркүмдөргө дагы кирбейт. Алар өзгөчө сөз түркүмдөр тобуна кирет. Балдар, бул видеого кандай сүйлөм түзсөк болот? Мисалы, жамгырдын шатыраган дабышы кулагыма жагымдуу угулду. Же болбосо, жамгыр шатырап жаап жатты. Бул жерде шатыраган, шатырап деген сөздөрүбүз туурандуу сөздөр. Туурандуу сөздөр бизди курчап турган ааламда пайда болгон дабыштарды туурап, аны ар кандай аракет жана абалдар тууралуу сүрөттөйт. Туурандуу сөздөр сүйлөмгө кошумча маани берип, ойду элестүү, образдуу, таасирдүү кылып бере алат. Бул сөздөр өз алдынча турганда толук лексикалык мааниге ээ боло албайт. Туурандуу сөздөр табыш туурандуу сөздөр жана элес туурандуу сөздөр болуп эки топко бөлүнөт. Жандуу жана жансыз заттардын үнүн, табышын туура иретинде айтылган сөздөр табыш туурандуу сөздөр деп аталат. Мисалы, табыш туурандуу сөздөргө тарс, шылдыр, арс, маа, мөө, шака, шука жана башка сөздөр кирет. Алсак, тарс деген сөз. Бул кандайдыр бир эшик жабылса, тарс деген үн же дабыш чыгат. Ошондой эле мылтык атылганда дагы тарс деген үн чыгат. Же болбосо катуу бир нерсе жерге түшүп кетсе, тарс деген дабыш берет. Ушул тарс деген сөз бул туурандуу сөз болот. Тарс деген сөзгө сүйлөм түзүп көрөлү. Тарс эткен мылтыктын дабышын уккан карышкыр куйругун кыпчып сайды бойлой качып жөнөдү. Ушул сөз бул сүйлөмгө образдуу, таасирдүү кылып берип атат. Тоодон аккан суу төмөндү карай шылдырап агып турду. Шылдырап деп суунун дабышын көрсөтүп атат. Демек, бул туурандуу сөз. Арс, арс. Жакын жерден арс-арс жүргөн иттердин үнү угулду. Демек, балдар, жаныбарлардын чыгарган үндөрү, дабыштары дагы бул
туранды, тактап айтканда табыш туранды сөз болот экен. Мышыктардын мыялаганы, койлордун, уйлардын марагандары, мөөрөгөндөрү булар бардыгы табыш туранды сөзгө кирет. Китебибиздин 19-көнүгүнө карайбыз. Бул көнүгүдө сүйлөмдөрдөгү табыш туранды сөздөрдү таап, астын сызабыз. Демек бардык сүйлөмдү көчүрүп жазабыз жана табыш туранды сөздөрдүн таап, астын сызып коебуз. Эмесе балдар, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болгон болсо, анда көнүгүүнү аткарууга өтөбүз. Кезектеги кыргыз тили сабагында көрүшкөнчө сак саламатта калгыла жана тапшырманы 19-көнүгүн аткарып, жөнөткөндү унутпагыла.